Жетінші жылы сіз спикер болып жүргенде телевизион российский каналды алып келіп полуфинал финалды прямой эфирге өткөрдүм. Ал мүмкүнчүлүктү россияндар колдоп берип, государстводан бир сом алган эмесмин. Экинчи дагы экөөбүз жасап алдык. Чемпионат мира болуп өзүңүз да келип күйөө болдуңуз. Чемпионат мира орусча деле кетип берем. Чемпионат мираны деле өткөрдүк, Кудайга шүгүр. Анын баары бат эле унутулуп калды. Ошон үчүн биз Ал кезде Адахан Мадумаровдун мамлекет үчүн кылган иштери көмүскөдө калып, анын эмгегин тарыхтан өчүрүү аракеттери дагы күч болгон. Азыр эл аралык деңгээлге чыгып, бүтүндөй Кыргызстан сыймыктанып жүргөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын бирден бир демлегечиси экенин көптөр биле бербесе керек. Ал түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин башкы катчысынын орун басары болуп турганда, бул иш-чаранын кыргыз жеринде өтүп калуусунда эмгеги зор. Кыргызды таныткан, кыргыз мамлекетин таныткан бренд болуп калган көчмөндөр оюну, биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун уюштурушунда дагы өзүнүн өзгөчө салымын кошту. Кыргыздын жана улуттук оюну, Көкбөрү оюнундагы эл аралык федерациясынын түзүлүшүндө, эл аралык деңгээлге чыгышында дагы андан ары кеңейишине дагы өзүнүн салымын кошту. Адахан Мадумаровдун саясий карьерасын эки баскычка бөлүп карап жүрүшөт. Биринчиси 2005 жылга чейинки Акаевдик режимдин мезгили болсо, экинчиси Бакиевдин доору. Бирок жүрөгүндө жалы бар салмактуу саясатчынын баскан жолун мынтип бөлүп кароо жаңылыштык. Кийинки бийликтер да Мадумаровдон сестенип, аны менен эсептешпей койгон жок. Ошон үчүн аны каралоо кампаниясы тынымсыз жүрүп, ага каршы бүтүндөй мамлекет Кыргыз мамлекетинде өтүүчү Кудай кааласа ушул көчмөндөр оюндарына башка бир мамлекеттер мындай бир боюруп калган экен. Тем кыргыздарда каражат белгилүү, жагдайы белгилүү. Алар өткөрө албайт го, биз өткөрсөк дегендей бир ойлор пайда болуп калган экен. Ушунчалык ачык айтайын, намысыма келди. Абдан жаман катуу заланып, дал ушул кыргыз мамлекетинде биринчи тушоо кесүү оюн биздин Кыргызстанда биздин касиеттүү көлүбүздүн жээгинде өтөт деп чечкиндүү түрдө жарыя салып, чын айтайын, мындай бир баатырдык менен жарыя салып алганым менен түн уйкум 90-га бөлүнүп. Сегодня очень трудно говорить, но я настолько благодарна. Большое спасибо, Адахан. Я и не знала, что так начнется мой год. Юсупа Абдрахманова в декабре, 29 декабря, 23 декабря день рождения. И вдруг такое вот, для меня это было, конечно, удивительно, но радостно, что все-таки киргизский народ знает Юсупа Абдрахманова. И я думаю, что он будет следовать тому примеру, которому служил он. Бизди дүйнө таанып турат азыр. Ошол таанып турган беделибизден чыгып турган кырда турабызбы, дөңдө турабызбы, ошол аброюбуз менен биргелешип, бир муштумдай болуп, жакшыларыбызды алдыга салып алып, мыктыларыбыз көп бизде. Кыргыз элинде ошончалык элим мекеним деп сайрап жүргөн азаматтарыбызды көбүрөөк сындырып коюп жатабыз. Мен дайым ушуну айтып жаман көрүнөм, айланайындар. Ай, өзүңдүн дейт. Бул менин сөзүм эмес. Өз баатырларыңды кор тутсаң дейт. Өлөк элдин иттерине кор болуп каласың дейт. Абайла деп атат. Мына ошон үчүн мен айланайындар элден тилейт элем. Чын эле адабияттан окуп, жебир дастандардан айта бербей кечке. Маңдайыбызда жүргөн, кашыбызда жүргөн, катары жүргөн ушул мына 30 жылдын аралыгында мекенибиз үчүн жаманбы жакшыбы жыгылган сайын туруп элим деп аткан азаматтарыбызды биз барктап алышыбыз керек. Мен ушундай айтат элем да, мыкты баатырларыбыз бар. Мына ошол эле Мадумаров деген бир азаматыбыз бар. Мен саясий айдында ушул балага акыркы мезгилде
мындай бизкилер айтат таң бергим деп. Ушул азаматты дагы бир кадырын билбейбиз го. Кыргызым деген кандай бир жарык чолпон өзү. Мен ушинтип айтат элем.